Кыргызстандарт мекемесинин лабораториясынын азык-түлүктөрдү текшерүүчү бөлүмүндө турабыз. Ушул жерден текшерүүнүн жыйынтыгы менен гана товар өлкө аймагында сатыкка чыгат. Бирок ушул коомчулукта көп талкууланып жаткан ушул газдалган шире эч кандай бул жерден сертификат алган эмес. Бир катар маркирлөөгө байланыштуу эреже бузуулар бар экени айтылып жатат. Дистрибьютердин же ташып келүүчүнүн дареги жазылган эмес. Мекемеде күн сайын лабораториялык сыноодон өткөрүү жумуштары жүрүп жатат. Өткөн аптада эле 39 түрлүү товарды сатыкка чыгарууга уруксат берилген. Талапка жооп бербесе сертификат берилбейт. Мекеме жетекчиси Афганистандан алып келингени айтылып жаткан суусундук текшерүүдөн өтпөгөнүн билдирүүдө. Golden Life деген жанакы суусундук боюнча мен азыр биздин базаны карадым. Ал суусундук Кыргызстан аймагында ошо Кыргыз стандарттын базасында жок. Ал Кыргыз стандарттан ошол сертификат алган эмес да, декларациясын регистрация кылган эмес. Эми бул жерде да бир маселе, Кыргыз стандарттан сырткары 20 мартка чейин, 2024-жылга чейин 30тан ашык жанакы частный органы по сертификации деп коебуз, жеке ишканалар сертификат бергендер. Ошолор дагы декларацияларды регистрация кылып келген. Мүмкүн ошолордон ошол регистрациясын алып, анан биздин базарга кириши мүмкүн. Мен ал продукцияны өзүм дагы азыр карап көрдүм. Ал жерде Кыргыз Республикасынын аймагында айланып жаткандан кийин ал продукция ошо Кыргыз Республикасынын закондоруна жана Кыргыз Республикасы жанакы баажы коомунун толук кандуу мүчөсү болгондон кийин ошонун техникалык регламенттерине толук кандуу жооп бериш керек да. Мисалы үчүн 21-чи техникалык регламент бар, тамак аш азыктардын коопсуздугу деген. Ошол регламент боюнча ошол мисалы үчүн сырттан келген продукция ошол биздин лабораториялардан текшерүүдөн өтүш керек. Койбогула тияка биз алыш керек болчу. Суусундуктун курамында синтетикалык боек бар экенин айткан адистер аны өлкөнүн баардык аймактарында сатыктан алып жатышат. Бардык жерде сатылып атыптыр. Анан бул жерде сатуучулар, арендаторлор, ижарачылардын бардыгы тең айтып атат. Бизге алып келип берген бул суусундукту биз билген эмеспиз андай нарушениясы менен экенин. Анан ал үчүн деген эмне үчүн таможнядан ошол суусундук текшерилген эмес. Анан бизге келип бияка сатыкка чыккандан кийин келип бизден тиги баягы сатып аткан жеринен алдыртып салып, баягы складка кайра ошо поставщиктердин бардыгы тең алып кетип атышат деп нааразычылыгын билдирип атышат. Бүт могул жерде иштеген ижарачылар, тиги сатуучулардын бардыгы тең. Составында ушул краситель болсо атайын көрсөтүлгөн, ошонун ичинде ушул азорубин дагы да көрсөтүлсө, анда атайын алдында жазуу болуш керек да, предупреждающая надпись, что балдарга терс таасир бериши мүмкүн деген. Орусча деген может оказывать отрицательное воздействие на детей деген бар да. Карап көрсөк бул жактан жок. Анын үстүндө азыркы учурда бул аябай балдардын арасында, кичинекей өзгөчө балдардын арасында аябай бир популярдуу болуп атат. Эми бул азорубин бул деген эч кандай синтетический краситель болуп атат да. Бул деген өң бери жана светин берип атат да. Баягы бул жерде эми гранатовый сок деп атпайбы, бул сок эмес. Синтетический краситель болуп атканда бул жактан эми аллергический реакция алып келиши мүмкүн. Особенно жана кимдир астмалар болсо, дагы жана балдарга гиперактивность, особенно газированный напитокто жана бензоват деп коет, ошол менен да чогуу кошулат да. Ошол менен чогуу бирге болгондо ошо жана гиперактивность балдарга ошол жагынан да терс таасир берет да. Кыргыз стандарт борборунун талкуу жараткан товарды сатууга уруксаат берилбегени тууралуу билдирүүсүн жогоруда уктуңуздар. Санитардык мекемеде алакан жайып жатат. Анда кайсы документтердин негизинде өлкө аймагына ташылып келинген деген сурообузга бажы кызматынан жооп ала элекпиз. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.